Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар күнү-түнү көңүл бурууга муктаж болгондуктан эреже катарында ата-эненин бири иштөө мүмкүндүгүнө ээ эмес. Ага ылайык пенсиялык жана медициналык камсыздандыруу кепилдигинен ажыратылган. Тагыраагы мындай ата-энелер иштей албайт. Мындай үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүүгө багытталган өлкөдө бир нече реабилитациялык борборлор бар. Алардын бири калаадагы Үмүт балдардын реабилитациялык борбору. Аталган борбордо бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелген жана ата-энеси жок 85 жакын бала бар. Алардын катарына 2 баласын кошууга даярданып жаткан аял мындай жолго муктаждыктан улам барып жатканын түшүндүрдү. Анын жолдошунун каза болгонуна 1 жылдан ашкан. Үйүндө кайненеси ден соолугунан улам төшөктө. Аны менен кошо балдарын караганга жана аларды тамак аш менен камсыз кылууга жалгыз болуп жатканын билдирди. И вот в таком положении Менин азыркы абалым менен балдарды карап, алардын чоң апасын багам деп үйдө олтуруп алууга мүмкүнчүлүгүм жок. Күнүмдүк оокатыбызды табып, жашашыбыз керек да. Ошондуктан мен азырынча балдарымды мындай эрте таштап, кечинде алып кетип жатам. Жок дегенде бул жердеги психологдор менен иштешип, сүйлөшүп турушсун деп. Мындагы көрсөтүлгөн категориялардагы балдардын көпчүлүгү дайыма көзөмөлгө муктаж. Себеби арабада олтурат. Анын кесепетинен аларды тарбиялоо дагы оңойго турбайт. Бүгүн калаадагы 227 маршруттун айдоочулары тарабынан балдарга түшкү тамак уюштурулду. Мына жерде круглосуточный группа, анан кийин дошкольный группа 40 бала ушул жерде сиздердин тамагыңыздарды жеп, ыраазычылыгыбызды билдирип атабыз. Сиздерге чоң рахмат, ушинтип биздин балдарды эстеп, келип, ушундай көңүл бурганыңыздарга абдан чоң рахмат. Балдарга жакшы маанай тартуулаган 227 маршруттун айдоочулары мындай демилге көтөрүү менен өлкөдөгү бардык айдоочуларды кайрымдуулук иштерди жасоого чакырууну максат кылган. Ушул иш-чараны кылып аткан себебибиз ушу 227 каттамдын балдары чогулуп, кеңешип, баарыбыз ушундай бир чечимге келип, ушул жерде балдар бар экен, ушуларга бир жардам берели деп, тамак ашынан жардам берелик, анан акчалай бир аз болсо дагы жардам берелик деп ушул жерге келгенбиз. Ушул жерде иштеп аткан, ушул балдарды карап аткан эжекелерге дагы чоң рахмат. Ишиңер аябай кыйын экен. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 30 миңге жеткен. Алардын 6 миңге жакыны ар дайым көзөмөлгө муктаж. Мындан улам мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды караган ата-энелерге маяна төлөө сунушталган. Бул маяна биринчи этапта дайыма коштоп жүрүүчүгө муктаж 18 жашка чейинки баланын ата-энесине гана төлөнөт. Айжамал Бакытбек кызы, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.